Мен бул посттон жазган постума ойлоп турмун, ошто улуттук арасында жанжал чыгарат деп. Жазган постум үчүн кыргызстандыктардан кечирим сурайм. Жалпы кыргызстандыктардан кечирим сурайм. Бул мындай посттор, менин атым жазылгандай посттор экинчи кайталанбайт. Мындай посттор улуттар арасында жанжал чыгарат экенин түшүндүм. Кыргызстандыктардан кечирим сурайм. Кара сууда улут аралык кастыкты козутууга шектелген жаран кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет социалдык тармакта чагымчыл маалымат тараткан адам аныкталганын билдирди. Маалыматка караганда бул иш боюнча 9 апрелде УКМКнын жүргүзгөн ыкчам издөө иш-чараларынын алкагында Ош облусунун Кара Суу районунда туулган жаран аныкталды. Анын социалдык тармактарга улут аралык кастыкты козутуучу чагымчыл мүнөздөгү маалыматтарды жайгаштырганы айтылат. Аталган факты боюнча сотко чейинки териштирүүнүн материалдары Жаза кодексинин 313 беренесинин 1-бөлүгү расалык, этностук, улуттук, диний же региондор ортосундагы кастыкты козутуу боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Учурда тиешелүү экспертиза дайындалып, тергөө жүрүп жатат. УКМК чагымчыл жана башка улут аралык кастыкты козуткан маалыматтарды тараткандар жоопко тартылаарын эскертет. Булак Спутник Эйчи. Эки район тынч, калган аймакта 95 адам коменданттык сааттын эрежесин бузду. Түндө Кыргызстандын өзгөчө абал киргизилген аймактарында коменданттык саат режимин 95 адам бузуп, 8 автоунаа айып короого токтотулган. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынан кабарлашты. Коменданттык сааттын эрежеси боюнча Бишкек, Ош жана Жалал Абад шаарлары, Ноокат, Кара Суу жана Сузак райондорунда кечки 8ден эртең мененки саат 7ге чейин көчөдө жүрүүгө тыюу салынат. 11 апрель күнү кечинде жана 12 апрелге караган түнү коменданттык сааттын талаптарын бузгандар төмөнкү жерлерде катталды. Бишкек шаарында 66, Ош шаарында 5, Жалал Абад шаарында 8, Сузак районунда 16. Ал эми Кара Суу менен Ноокат районунда тартип бузгандар катталган жок. Жалпысынан Кыргызстанга өзгөчө абал киргизилгенден тагыраагы 25 марттан тарта коменданттык саат эрежесин бузган 2384 адам кармалган. Булак Спутник Эйчи. Бишкектеги үрөй учурган жол кырсыктан 4 адам жабыркады. Бишкек шаарынын Ауязов көчөсүндөгү жол транспорт кырсыгынын кесепетинен 4 адам жаракат алды. Бул тууралуу Аки пресс агенттигине Бишкектин комендатурасынын басма сөз кызматы билдирди. Жол кырсык кече 11 апрелде саат 20:30 чамасында Курманов менен Ауязов көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Анда Toyota Camry менен Toyota Alteza үлгүсүндөгү 2 унаа кагышкан. Жол кырсыктын кесепетинен 1999 жана 1995 жылы туулган жарандар жабыркады. Алар Бишкек шаардык травматология жана ортопедия илимий изилдөө борборуна жаткырылды деп айтылат маалыматта. Россиядагы тез жардам унааларынын тыгыны. Интернетке Россиянын Химки шаарында катар тизилген тез жардам унаалары тартылган видео тарады. Айрымдар тез жардам унаалары коронавирус жуктурган бейтаптарды ташып жатканын жазса, кээ бирлер бул жалган маалымат экенин, унаалар дезинфекция үчүн тизилгенин айтты. Видеолордун биринде тез жардам унаасынын айдоочусу жаңы эле бейтапты өткөрүп бердик, 9 саат турдук, үрөй учту деп айтканын угууга болот. Тез жардам унааларынын тыгыны Химки шаарындагы федералдык медициналык биологиялык агенттиктин алдында болгон. Кийинчерээк ыкчам штаб РИА Новостиге коронавирус жуктурган бейтаптар көп болгондуктан тез жардам унааларынын тыгыны пайда болгонун билдирди. Маалыматта белгилегендей, акыркы күндөрү аталган илдет менен ооругандар көбөйүүдө. Москвадагы бардык ооруканалар жана тез жардам станциялары күчөтүлгөн тартипте иштеп жатат. Медициналык мекемелердин администрациясы бейтаптарды палаталарга тез бөлүштүрүү үчүн бардык мүмкүн болгон чараларды көрүп жатат деп айтылат маалыматта. Маалымат булагы баракелде. Баткен облусунда санитардык карантиндик көзөмөл постторуна видео камералар орнотулуп жатат. Бул тууралуу облус жетекчилигинен билдиришти. Маалыматка караганда облуста 4 негизги 23 ички санитардык карантиндик көзөмөл посттору коюлуп, күчөтүлгөн тартипте иштеп жатат. Учурда Лейлек районунун кире беришине жана Тажикстан менен чектеш аймактардагы карантиндик посттордо видео камералар орнотулууда. Бул иштер алдыда бардык негизги посттордо дагы аткарылат. Булак турмуш.
Кара Сууда жогорку окуу жайдын коронавируска шектелген кызматкеринин апасы каза болду. Бул туурасында Ош шаары жана Ноокат Кара Суу райондору боюнча коменданты Малик Нурдзинов маалымат жыйынында билдирди. Белгилей кетсек, WhatsApp мессенджери аркылуу Кара Суу районунун Жароос айылында бир жигит Испаниядан келгенин жашырып койгон. Анда коронавирус болгондуктан апасына жугуп каза таптыр деген аудио тарап жаткан. Мындан улам Спутник Кыргызстандын кабарчысы билдирүүнү тактоо үчүн комендантка суроо узатты. Коменданттын айтымында ал жогорку окуу жайлардын биринде жетекчилик кызматта иштейт. Испанияга окууга барып 1-мартта кайтып келген. Учурда барып келгенин жашырганбы жокпу иликтөө жүрүп жатат. Ал эми апасы каза болгону анык. Куран окутууга 120дай киши барган. Алардын баары анализ тапшырды. Тегерек четиндеги көчөлөр дезинфекциядан өттү. Тергөө иштерин улантып жатабыз. Эгер орну жашырганы аныкталса, жоопкерчилиги каралат. Ал жигит азыр обсервацияда жатат. Анын коңшу көчөсүндөгүлөр кабатыр болбой эле койсо болот. Бүт баары медицина жана укук коргоо органдарынын көзөмөлүнө алынды, деди Нурдзинов. Ошондой эле комендант ал толук айыгып чыкканга чейин укук коргоо органдары дистанттык түрдө байланышып турарын айтып, бет маңдай отуруп сурак жүргүзөт деп түшүнүп албоо керектигин белгиледи. Учурда аэропорттон качан келгени, жумушка качан барганы туурасында документтер алынууда. Соңунда комендант орну жашыруу чыккынчылыкка барабар экенин эскертип, жок дегенде үй бүлө бала чакасынын коопсуздугун ойлоп, кандайдыр бир шек жаралса, дароо дарыгерлерге кайрылууга чакырды. Булак Спутник Кечи. Ош облусунун Нараван районунун дыйкандары өндүргөн 110 тонна айыл чарба азык-түлүктөрү Казакстанга жана Орусияга экспорттолду. Бул тууралуу республикалык штабтан билдирди. Маалыматка ылайык, дыйкандар өндүргөн сарымсак, пияз, капуста жана башка жашылчалар жөнөтүлгөн. 9 апрель күнү Аравандагы 3 фура жашылча экспортко чыгарылды. Булак Маралов Кейчи. Мына салатный капусталары уже пишип жетилип, мына көрүп атасыңар. Даярдап үйлөргө алып келип, мынтип фураларга жүктөп атат. Кече чыгарышты, бүгүн дагы мына фураларга алып келип жүктөп. Мына көрүп атасыңар. Мына мынтип упаковка кылышып, ошо салатный капусталар такташып жүктөп атат, жүктөй бер. Буюрса, мына быйыл ошо теплицаларга экилген немелер бардыгы азыр bir furaga 15-16 tonna batat deyt. Bul ошо Kırgızstandın içki bazarlarına kalıverse Kazakistan, Rusya'ga çıkarışatat. Buna dıykançılıkta aldı. Keçeten beri Uyguravat ayılında elder dıykançılığını satar.